Урматтуу балдар, азыркы силерге айта турган жомоктун аты урушчак эчки жөнүндө. Илгери өткөн заманда бир чал кемпир жашаган экен. Ал чал кемпир деген айылда эчки, тоок, үндү, кой, уй багып, колотторуна алчалар дегип, ушинтип жандарын сакташкан экен. Ал чалдын кемпири болгон экен. Чалдын өзүнүн бир кызы, кемпирдин өзүнүн бир кызы болгон экен. Бир күнү базарга барып, баягы чал бир эчки сатып алат экен. Аны аябай арзан сатып алат экен. Эчкини үйүнө алып келип, бүгүн кечке эмне кылмак эле деп мойнуна шылдыракты тагып, жоголуп кетсе оңой табыш үчүн шылдыракты тагып туруп, кемпиринин кызын айтат экен. Сен барып туруп эчкини токойго алып барып, аябай чөпкө тойгузуп, сууга тойгузуп, анан үйгө кечинде айдап келесиң, дейт экен. Кызы макул деп кечке чейин эчкисин токойдун ичинде чөпкө каалашынча чөпкө тойгузуп, жалбырактарды жегизип, сугарып, аябай курсагын тойгузуп алып, кечинде үйгө айдап келатса, чал эшигинин алдында отуруп, сурайт экен. Ай, эчки, менин сонун эчким, курсагың тойду, суу ичтиңби? Десе, эчки жооп берет дейт. Жок, атаке, мен кечке эчтеке жеген жокмун. Мен кечке эчтеке суу ичкен жокмун. Суу ичкеге эчтеке жеген жокмун. Себеби деген бир эле жолу чуркап баратып, бир мосттон өтүп баратып, көпүрөдөн өтүп баратып, бир бак өсүп туруптур, ошонун жалбырагын тиштегенге жетиштим. Бир кичинекей арык суудан аттап өтүп баратып, ошол жерден бир уртам суу ичкенге жетиштим, деп айткан экен эчки. Ошондо эчкиге эмне үчүн сен эчкини курсагын тойгузбадың деп атасы кемпирдин кызын аябай сабаган экен. Ошентип сабаганда эртеси күнү өзүнүн кызын жиберет экен. Өзүнүн кызын жиберип атып, эчкини аябай тойгузгунуң, сууга сугаргының, эс алдыргының, кечинде аябай тоюп кеш керек деп кызына айтып жиберет экен. Анан кечинде айдап келатса, чал баягы эшигинин алдына отуруп алып, ай эчким, айтатынакай эчким, айтчы сен мага, курсагың тойду, суу ичтиңби десе, анда эчки дагы жооп берген экен. Жок, атаке, мен деген жеген да жокмун, ичкен да жокмун, кечке ачка жүрдүм. Тетигиреки бир чоң суунун үстүнөн бир көпүрөдөн өтүп баратып бир бактан бир жалбырагын гана жегенге жетиштим. Кичинекей арыктан өтүп баратып, ошол жерден бир уртам суу ичкенге жетиштим, десе атасы аябай жини келип кетип, өзүнүн кызын да сабаган экен. Эртеси күнү ушул силерге ишенген болбойт. Андан көрө мен өзүм кайтарып келейинчи деп кечке чейин өзү кайтарат эчкини. Өзү кечке кайтарып жүрөт эчкини. Кайтарып жүрүп, курсагын тойгузуп, чөпкө жедирип, жалбырактарды жедирип, бактарды жедирип, ошол жерден сууга сугарат. Кечинде курсагын тойгузган эчкини айдап келатып, ошол чал эчкини калтырып коет деп өзү чуркап барып, баягы ордуна отура калып, ай татынакай эчким, ай супсулуу эчким менин мүйүздүү эчким, айтчы мага, курсагың тойду, суу ичтиңби десе, эчки, жок, атаке, курсагым тойгон жок, эчтеке суу ичкен жокмун. Бир көпүрөдөн өтүп баратып, бир жалбыракты ийилип кеткенге гана жетиштим. Кечке чейин бир кичинекей суудан аттап баратып, бир уртаганга жетиштим, десе чалдын аябай жини келип кетип, таңдын гана озурайын, сен элеби деп туруп, деп туруп, мүйүздөн кармап туруп, таягынан туруп, сап салганда, эчки деп бакырган бойдон токойду көздөп качып жөнөгөн экен. Анан эчки жолдон чуркап токойдо келатса, бир жерди караса, бир кичинекей үй турат. Ой, бул кимдин үйү болду экен? Сонун үй экен деп үйдүн ичине кирип, жыргап,
караса самовар бар экен, чай коюп, сахардан салып, вареньеден жеп отуруп, ар жакта караса печка турат. Печка жылуу экен, печканын үстүнө чыгып туруп уктап калат. Уктап калса ошол үйдүн ээси коен экен. Коен келип тык 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 десе, эчки жерге түшө калып, самовардын жанына отура калып эле чай ичишмиш болуп отурса эле, терезеден келип тиги коенек: "Ай, сен эмне менин үйүмө кирип алдың?" десең: "Эй, коенек, сен деген билбейсиңби мен ким экенимди? Я, мен деген урушчаак эчкимин. Базардан арзан эле сатылып алгам. Күнүгө таяк жеп көчөлөрдө урушуп жүргөм. Эгер кирем десең, могу мүйүзүм менен сайып салам. Бутум менен тебелеп салам. Тебелегенден кийин сени куйругу менен шыпырып салам" деп жүрөгүн түшкөргөндө, коен мамма деп коркуп кетип, жүрөгү түшүп кетип, чурк капта койдун жанына барып бир березканын жанына барып ыйлап отурса, ар жакта бир карышкы таягын таянып алып келаткан экен. "Ай, коенек, сен эмне ыйлап жатасың?" десе, коенек: "Мен эми ыйлабаганда кантем? Үйүмө барсам, бир эчки деген нерсе бар экен. Жүрөгүмдү түшүрүп, мүйүзү менен саям деди. Буту менен тебелейм деди. Шыпырып салам деди" десе, карышкы: "Ай, ошол элеби? Ошо эчкиби? Мен азыр ал эчкини бир заматта кубалап чыгам үйүңөн. Өзүң үйүңдө өзүң жашайсың. Коркпогон коенегим" десе, жүрүңүзчү" деп. Коен анан кийин карышкы барып туруп, үйүн так десе эле, ичинен бирөө: "Эй, бул ким? Мен деген урушчаак эчкимин. Келгендин баарын мүйүзүм менен сайып өлтүрөм. Бутум менен тебелеп өлтүрөм. Мен көрүнгөн көчөдө урушуп жүргөм, согушуп жүргөн эчкимин. Анан өлүп калгандан кийин мен сени үйдөн куйругу менен шыпырып салам" десе, карышкырдын жүрөгү түшүп, таягы колунан ыргып кетип, "Мамма" деп качып кеткен экен. Качып кеткенден кийин коен баягыдай болуп токойдо ыйлап отурса, бир аюу басып келет экен. "Ай, коенек, сен эмнеге ыйлап жатасың?" десе, "Кантип ыйлабайын? Мен үйүмө барсам, бир эчки, жинди эчки бар экен. Мен мүйүзү менен сайып өлтүрөм, буту менен тебелеп өлтүрөм. Өлгөнүңдөн кийин өлүгүңдү шыпырып коем куйругум менен" деп жүрөгүмдү түшүрүп атса, кантип ыйлабайм? Мен эми көчөдө үйсүз калдым го десе, "Ай, коркпо коенегим, коркпо. Мен үйүңө барып туруп, ошол эки эчкини кубалап чыгып туруп, өзүңдү киргизем. Коркпо, жүрчү, үйүңө баралы" деп, үйүнө барып, эшикти терезенин түбүнө келип тыкылдатса, баягы коен: "Мен урушчаак козумун. Мен урушчаак эчкимин. Мүйүзүм менен сүзүп салам, ичиң баарын айрып салам, ичиң баарын тешип салам, бутум менен тебелеп салам, өлгөнүңдө өлүгүңдү куйругуң менен шыпырып салам" десе, аюу жүрөгү түшүп, үстүндөгү ийнелигин жерге ыргыта коюп, "Мама" деп токойду көздөй, жүрөгү түшүп качып жөнөйдү экен. Байкуш коенек кулагын шалпайган кулагын ылдый түшүрүп, эки колун ылдый түшүрүп, мүрүйүн түшүрүп, настроенияси вообще нөлгө түшүп, ыйлап отурган экен. Ушинтип отурса эле, ар жактан деп бир ары учуп келген экен. "Ай, коенек, сен эмне ыйлап атасың?" дейт экен. "Эми эмне дейм? Тетиги үйүмдө бир эчки келип алып, сүзүп, тешип өлтүрөм, тебелеп өлтүрөм, өлүгүңдү шыпырып, куйругу менен шыпырып коем деп, жүрөгүмдү түшүп, мен үйсүз көчөдө калдым. Ошол экен деп ыйлап отурам" десе, "Коркпо коенум, жүрчү, ошол эки эчкини мен барып көрүп келели" десе, карышкыр да барып келди, качып кетти. Аюу да барып келди, качып, корккондон качып келип, "Сен тырмактайын эмени кантип ошо эчки коркмогула? Андан көрө сен бары кой, бар үйүңө бара берчи" десе, "Жок, коенек, коркпогунуң. Мен айткан сөзүмө турамын" дейт экен. Ошентип экөө үйүнө барып, терезени караса, терезе жабык экен, эшик да жабык экен.
тык десе, мен эчкимин. Киргендин баарын сүзүп өлтүрөмүн, тешип өлтүрөмүн, өлгөндөн кийин тебелеп өлтүрөмүн. Өлүгүңдү өлгөндөн кийин куйругу менен шыпырып салам десе, эй коен, эй эчки, эчти ашчы десе, сен сызылдаган кимсиң, жоголчары дейт экен эчки. Ошондо арынын жини келип, тешиктерден кайсы жеринен кирерин билбей эшикти ачып, ары бери басып, изылдап издеп жүрсө, бир эшиктин тешигин таап алат. Ошо кычыктан үйүнө кирсе, баягы эчки мештин үстүндө жылуу жумшак уктап, жыргап, мемирип жаткан экен. Барып туруп ийнесин сайганда, баягы эчки жүрөгү түшүп үйдөн чыга качып чуркаган бойдон качат экен. Дагы бир жолу барып сайганда эчки деген бойдон ошентип токойго кирип жоголгон экен. Ошондон кийин баягы коенек өзүнүн үйүнө кирип, өзүнүн сонун үйүндө сонун жашап калган экен. Ошондон кийин коен менен ошол эки ары дайыма дос болуп, дайыма гүлдү алып алып, ошол эки арыга нектарларын ичирип, экөө аябай чоң дос болуп, жактылуу жашап калган экен. Ушу менен аяктады.